Айтам сөздү уккун элим жүйөлү, кыргыз тилин кадырлайлы сүйөлү. Тилдин күчү, сөздүн күчү жогору, ардактайлы, кастарлайлы күйөлү. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен сөз тануу программасы. Бүгүнкү берүүдө дагы биз адаттагыдай эле шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Манас эпосунда кезиккен көнөргөн сөздөр кошулуп даярдалган сүйлөмдөр бар. Мына ушул сүйлөмдөрдөгү көпчүлүккө түшүнүксүз болгон сөздөрдүн маанисин чечмелейбиз. Анда эмесе баштадык. Биз сөз тануу программасынан келатабыз. Азыр сизге сүйлөм окуп берем. Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз түшүнүксүз болсо айтасыз. Даярсызбы? Макул, даярмын. Анда баштадык. Көңүл бөлүңүз. Бул жерде турган сүйлөм кыянат жолу такылдыр дейт. Мына ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз сизге түшүнүксүз? Такылдыр. Такылдыр деген, Бул сөздү буга чейин уккансызбы? Жок. Уккан эмес. Уккан эмес. Такыл зарыл абалда болуу, мисалы акчага такыл, акчага муктаж болуу дегенди түшүндүрөт. Акылга такыл, акыл азыраак, буга акыл керек деген мааниде. Тиричилик такылган, жашоо оор болгон дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле такыл эт сөзү да кезигет. Бул сөздүн мааниси түбөлүк, түбөлүктүү, дайыма болуучу дегенди түшүндүрөт. Туулган жердин баласы такыл эттин карачы. Барпы. Ыр саптары Манас эпосунан алынган. Оолук туруп акыры одур айган капырды дейт. Оолук туруп акыры одур айган капырды. Кайсы сөз сизге түшүнүксүз? Оолук туруп акыры одур айган капыры. Капырды? Одур айган. Одур айган деген сөз түшүнүксүз, Одурай, орой, жагымсыз, орой чакырык жасоо же орой кыйкырык чакыруу дегенди түшүндүрөт. Манас эпосунда төмөндөгүдөй саптар кезигет. Одурайган чоң коңур сайышмак үчүн аяңдап. Азыр эми мына одурай деген сөздүн мааниси түшүнүктүү эле болуп калдыбы? Ооба. Орой жагымсыз экен да, значит. Рахмат сизге. Мынакей достор, биз көрсөтүүнү улантабыз. Биз сөз тануу программасынан келатабыз. Атың ким болот? Алманбет. Алманбет. Азыр мен сага сүйлөм көргөзөм жана окуп дагы берем. Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз түшүнүксүз болсо айтасың. Оңой эле экен. Ооба. Кайсы факультетте окуйсуң? Ошку факультет, английскийде окуйбуз. Англис тили, мыкты. Анда сага бир аз кыйыныраак болоттур, бирок аракет кылып көрөбүз, Мен кайталайм сизге. Жок, мен сага сүйлөм окуйм. Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз сага түшүнүксүз болсо айтасың. Дарсыңбы? Макул. Баштадык. Бул жерде турган сүйлөм Акундун кызы Айчүрөк өзү аяр молтолуу дейт. Бул Манас эпосундагы саптардан. Ушул саптан сага кайсы сөз түшүнүксүз болду? Табык көз пече түшүнбөй калдым. Акундун кызы Айчүрөк өзү аяр молтолуу дейт. Бул жерде турган сүйлөм өзүң окуп көр. Молтолуу деген сөзгө түшүнбөй жоктум мен. Молтолуу деген сөзгө түшүнбөдүң, Манас эпосун окугансыңбы өзү? Окугам, ооба. Кайсы бөлүмдөрүн, кайсы окуяларды? Манас эле же, Манастын окуя, Көкөтайдын ашын окугам. Көкөтайдын ашы. Ошо же Манастын төрөлүшү эле. Мыкты. Анда достор, бул жерде молто деген сөз түшүнүксүз болду. Анда дагы ушул сөздүн маанисин чечмелейбиз. Молто жыгач же кайсы бир нерсенин кесиндиси же кайсы бир нерсенин кыскарып калышы. Мисалы, чачы молтоюп калыптыр деп айтышат. Мындан сырткары амал, айла, куулук, метайымдык дегенди түшүндүрөт. Эпосто көбүнчө молтолуу дуба түрүндө колдонулат да, амал айла дубасы, зээр дуба, көз боочулук дубасы маанисин туюнтат. Молтолуу дуба билгенден, болумдуу күлүп мингенден, асты бирөө калбасын. Манас эпосунан. Казактардан кантооке өзү аяр молтолуу, тоголок молду. Мисалы, чачы молтоюп калыптыр деп айтышат экен да. Чачы кыркылып калыптыр деген маанидеби? Бир нерсе кыскарып калыш. Кыскарып калыптыр, ооба. Мына ушундай сөздөрдү билүү канчалык деңгээлде бизге керек, сенин оюң боюнча? Менин оюм боюнча жакшы эле керек го дейм же. Кыргыз тилиндеги сөздөр да бул, Ооба. Көнөргөн сөздөр. Көнөргөн сөздөр. Бирок бул бизде анча колдонулбайт да же. Ошого да мен азыр изденип атам бул сөздү. Туура айтасың. Көп колдонуудан чыгып калгандыгына байланыштуу ушул сөздөрдүн мааниси бизге туюк бойдон калат да. Сага ыраазычылык билдиребиз. Кырмызы көйнөк суп 5 мант дейт. Кайсы сөздөр түшүнүксүз? Суп деген түшүнбөдүм ошо.
Суп деген сөз түшүнүксүз, Мындан сырткары? Бешман деген. Бешман. Кырмызы көйнөк суп бешман деген. Ушу суп менен бешман дегенге түшүнбөдүм. Кырмызы көйнөк дегенге бул түшүнүктүү эле. Сонун. Анда достор, бул жерде суп жана бешман деген сөздөр түшүнүксүз болду. Дал ушул сөздөрдүн мааниsin чечмелейбиз. Суп эпосто ак жибектен же ак дөөнүн жүнүнөн жасалган кымбат кездеме суп чепкен. Иранча миткаль же бөз кездемени түшүндүрөт. Пактадан токулган жука кездеме да суп деп аталат. Билгендерден кеп угуп, суптан кепин кылдырсаң, сонун болот деп угуп. Манас эпосунан. Суп кийгенде сурак жок, суптан салдым төшөктү. Манас эпосунан. Бешмант сырт кийимдин түрү. Аялдар, эркектер кийишчү жеңил тыш кийим. Кыргыздарда анын эки түрү белгилүү. Жеңи узун бешмант жана жеңи кыска бешмант. Тигилиши боюнча тизеге жетип, ичи жүн салынбай ичтелген. Бешманттын бели кыпча, этеги кең, жакасы тик чыгарылган. Бешманттарын ийиндерине салып, өздөрү боргулданып келатышат. Сыдыкбеков. Ал тубардан жасалганы даана байкалат дейт. Ал тубардан жасалганы даана байкалат. Бул жерде тубар деген Тубар деген сөз түшүнүксүз, Тубар жибектен жасалган Кытай кездемеси. Гүлдүү жибек кездеменин бир сорту тубар деп аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Жашыл тубар көйнөктүн этегин үзөңгүгө карай булактатып, күмүш чубалжыган көчтүн эң алдында келе жатат. Жантөшев. Анын айткандары мылал кылат адамды дейт. Башында турган сүйлөм. Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз сага түшүнүксүз? Мылал. Мылал, Да. Бул сөздү буга чейин уккан эмессиң? Жок. Чыгармаларда, мисалы, китеп окуганда кезикпеди беле? Жок. Анда достор, мылал деген сөздүн маанисин чечмелейбиз. Мылал кайгы капа, өкүнүч, тынчсыздануу дегенди түшүндүрөт. Ылайык арам адалды, көңүлүмө койбоңор. Көз жетпеген мылалды, көрбөйлүк бөөдө залалды. Манас эпосунан. Жакшы сөз экен. Муну чынына билбейт элем бул акача эми мындан ары унутпаганга аракет кылам. Камчынын бүлдүргөсүн кайерге койгонумду уnuttум дейт. Мына ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз сизге түшүнүксүз? Буга чейин уккан эмессиз. бул жерден бүлдүргөсүн. Бүлдүргө, Калган сөздөр түшүнүктүү элеби? Ооба. Бүлдүргө камчынын дагы ушул сыяктуу сабы бар буюмдун сабына тагылып, колго илип алуу үчүн тагылган боо бүлдүргө деп аталат. Мисалы, ичке жылан боордун бүлдүргөсү Нуркасымдын оң колунун ортосуна илинүү. Сыдыкбеков. Колдон тайып кетет деп кош бүлдүргө тактырган. Семетей. Буга чейин китептерден эле негизи окуганбыз, бирок унутуп калат экенсиң. Эми көптөн бери китеп окуган жокпуз. Окуу жайды бүттүк. Ошол эми дагы билип жүрөбүз. Сөздүн мааниси түшүнүксүз болгон, Мыкты. Анда достор, биз көрсөтүүнү улантабыз. Төбөгө тартып жиберип, отогот ташы быркырап дейт. Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз сизге түшүнүксүз? Отогот. Отогот калмак Кытай төрөлөрүнүн же эпикалык баатырлардын баш кийиминдеги асыл таштардан турган дөмпөкчөлөр. Ал жылкыны жакшы билет, окоро байлап минет дейт. Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсы сөз сизге түшүнүксүз? Окоро деген. Окоро деген, Окоро ат жабдыгын токуунун өзгөчө ыкмасы. Жүгөндүн ооздугуна чылбырды жана тизгинди чалып, эки жагындагы эки бөлөк кайыштын кошкон жерин томолоктоп түйгөн байлоо аталат. Окоро түйгөн ак нокто, тайторуга чак нокто. Семетей. Окоро түйгөн ак тизгин ойноп учкан тулпардын. Манас эпосунан. Бул окоро деген ошо атты токуунун ыкмасы экен. Манас эпосунда кездешет. Көбүнчө.
Достор, мына ушундай көөнөргөн сөздөрдү билүүбүз бул биздин көөнө тарыхыбызды таанууга дагы жардамын тийгизет. Андыктан көп китеп окууну сунуштайбыз. Албетте, мына ушундай көөнөргөн сөздөр, колдонуудан чыгып калган сөздөр, архаизм, историзм сөздөрдү биз китептерден жана адабий чыгармалардан, тарыхый чыгармалардан кезиктирүүгө болот. Жалпыңыздарды китеп окууга чакырабыз. Ал эми биз болсо бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.